Бишкекте мугалимдердин билим сапатын баалоо жана жогорулатууга багытталган жалпы билим берүүчү мугалимдерди аттестациялоонун экинчи этабы өттү. Тестке Ысык көл, Нарын, Талас, Чүй жана Бишкек шаарынан жалпы 10 талапкер өз ыктыяры менен катышты. Ал эми жалпы республика боюнча 313 арыз түшкөн. Анын ичинен 60 эле мугалимдин документи экспертизадан өткөн. Аттестациялоодо мугалимдер квалификациясынын 3 категориясы боюнча жогорку жана биринчи, экинчи категориялары менен жогорку упай алса, билимди баалоо сертификаттары берилип, айлык акыларына да кошумча акы коюшулат. Тест 3 чоң багыттан турат. Биринчи багыты педагогика жана психология бөлүмү, экинчи багыты профессионалдык компетенттүүлүгү, мунун ичинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы закондор, ошондой эле IT компетенттүүлүгү, анан ушу мектепке тиешелүү балдардын укугу жөнүндө суроолор берилет. Үчүнчүсү өзүнүн предметтик компетенттүүлүгү боюнча предметтик тесттер болсо баардыгы экспертизадан өткөрүлгөн, биздин билим берүү стандартына ылайыкташтырылган тесттер.